да аракет кылып атабыз. Келген арыздардын баарын тең карап чыкканга. Бирок эми чынын айтканда кээде Бишкектен келген каттарды жана бир айтты го, бурмалоо кээде болот. Болбой койбойт экен, болбойт. Эми бул да калат, барып. Ачык коом, ачык мамлекет мунун баарын калтырат. Баардыгы тең корко баштай турмат агайын тууган. Ошого алып келебиз. Жана саналып тешилип атпаймынбы? Ушул көп нерсени оңдойт. Буйрусак ушундай ачык мамлекет болуп, бирибиз айткан критиканы көтөрүп, анан бирге чогуу аракет кылып кете берсек, мамлекетибиздин келечеги кең, мамлекет келечеги жакшы. Бизде жакшы балдар, ыймандуу балдар келатат, билимдүү балдар келатат. Буйруса, оңолуу процесси бизде тез кетип атат. Эми ушуну кармап калыш керек, өнүгүү жолунан биз кайтпашыбыз керек. Аны эми силерге чоң рахмат. Мен дагы жолукканыма абдан кубанып, ыраазы болдум. Үчүн дегенде ачык айкын, тартынбай маселени айттыңыздар. Мына биздин элибиз башка экени өзү көрүнүп турат, урматтуу агайын туугандар. Биздин күчүбүз, элибиз ушул туура айтып, туура сүйлөп, актакты, караны кара деп кете берсек бирге, биз жакшы жыйынтыкка келебиз. Мына мамлекет тарабынан жеңилдиктер мына бериле баштады. Каражатты мен айттык билесиңер келгенмин. Şu 20 миллиардтан ашырып алсак жакшы болмок деп. Bir жылда финансирование. Мына 25 миллиардка чыкты. Буну буйруса кийинки жылда көбөйөт. Bunu ne айтып атам? Айтып атканым, каражатына кетип атат, келип атат. Ушуну аймакка кетиш үчүн аймактагы иштеп аткан айыл өкмөт, аким, район область жетекчилери ордуңарда отура бербей кыймылдап каражатты алып келип, үйрөнгүлө аракет кылып келип. Бизнеске жардам берип үйрөнгүлө, бизнеске шарт түзгөн үйрөнгүлө, бизнеске тийбегиле. Укук органда отурасыңар бул жерде. Прокурор, милиция, ФИМ полиция, КМБ, экотех инспекция барлығы отырасыңар. Бизнеске шарт түзгөн үйрөнгүлө. Бизнести канча карасаң, ошончо көп салык берет, ошончо көп жумуш орун түзүп берет, ошончо көп мамлекет өнүгө баштайт. Бизнеске шарт түзсөк, сыртта жүргөн балдар, миграцияда жүргөн 800 миң жакынына биздин уул кыздарыбыз жүрөт. Ошолор кайра келет бул жака, иш табылат. Эл өндүргөн, сүттү, этти өндүргөн кайра иштете алсаңар, жумуш орун болот, салык түшөт, ошолор келе баштайт. Ошон үчүн мына каражатты алып келип, урматтуу аким, губернатор жергиликтүү бийлик кыймылдап, ошону түзгөнгө аракет кылгыла. Ал үчүн биз регионду өнүктүрүү деп чыгардык. Биринчи бул миграцияны токтотуш, ошол жердеги болгон мүмкүнчүлүктү ошол бизнеске шарт түзүп, ошону жолго салып, балдарды кайра алып келиш маселеси, жумуш орун түзүп. Ал жумуш орун деген бул салык, артында бала чыкасы. Ошон үчүн буга катуу көңүл бургула. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөзүүнү Түркия мамлекетине мына өткөзүп бердик. Биз эми мындан нары республикалык көчмөндөр оюндарын жалпы өлкөбүзгө жайылтуу үчүн ар жылы ар бир региондо өткөзүүнү чечтик. Быйылкы жылы республика көчмөндөр оюндарын Манас атабыздын ыйык ордосу болгон Талас областынан баштайлы деп турабыз. Талас областынан. Андан кийин эстафета менен ар бир регионго келип, көчмөндөр оюндары өтө баштайт. Буйруса, Жалалатка дагы келип калат. Көчмөндөр оюндарын улантышыбыз керек. Бул эми бизден 3 жол өттү. Түркияда өтөт, кийин башка өтөт мамлекеттерде. Аларга биз даяр болуш керек. Ата-бабалардын калган оюндарды биз ар дайым алдыда болушубуз керек. Ошон үчүн биз жылда өткөзүп, ошондо ата-бабадан калган оюндарыбыз өркүндөп кетет. Кийинки муундарга, жаштарга дагы биз жакшы өткөзүп беребиз аны дагы. Буга абдан көңүл бурабыз. Сыналары деле жакшы. Качествосы деле жакшы. Мына мектеп окуучуларына спортивка. Жакшы болду. Бул специалисттер бар жерден алып келдик. Өзүбүздүн кыздар үчүн жалгыз. Азыр ушу шым битишип атат. Мына анда ушул мектеп форманы баштап. Mana eskilerinde 100% tahta oldu. Bozulmaydı genelde.
Здание сырыттır, dışı da var. Çatak yemeğidir. Evet, nasıl? Allah. Gönderirsek sana. Bırak bu şurası. Vali insanı gördüm ya. Vali insanı gördüm. Canı salavuzı. Benim bu akım görüntü büyütüm, akımın en çok özüm